ушул учак Талас Бишкек каттамына кызмат кылат. Бүгүн атайын Бишкек шаарындагы Манас аэропортунан Талас шаарындагы аэропортко учуп келип конду. Бүгүн күндө даярдык иретинде техникалык учуулар жүргүзүлүүдө. Осман Airlines мамлекеттик авиакомпаниянын жаңы учагы Канададан чыгарылган. Бомбардир Dash Q400 деп аталат. Аталган учак өлкө ичиндеги аба каттамдарын аткарат, 80 адамга лайыкталган. Белгилей кетсек, Бишкек Талас каттамынын билет баасы 2100 сом болору айтылууда. Мамлекет сатып алган учактын ичи ушундай мынакей, ичинде бардыгы жаңы. Бул учактын ичинде 80 кишиге лайыкталган орундуктар бар. Өзүңүз көргөндөй, таза тыкан жана ыңгайлуу. Жакшы учуп келдик. Биринчи жолу учуп келдик Таластын аэропортуна. Орундуктар 80 адамга лайыкталган. Салондун ичи ыңгайлуу. Таласка 50 мүнөттөй учуп келдик. Мамлекеттик авиакомпаниянын тийиштүү кызматкерлери бүгүн Талас аэропортун техникалык кароодон өткөрүштү. Бул жумуштар аба майданынын жүргүнчүлөрдү жана учакты кабыл алууга даярдыгын жана коопсуздук жагын текшерүүгө багытталды. Себеби жакын арада мында учак жүргүнчүлөрдү Бишкектен Таласка жана Таластан Бишкекке ташый баштайт. Аэропорт Талас технически оснащен. Талас аэропорту учактарды кабыл алып, аба каттамдарын жүргүзүүгө толук даяр. Бүт шарты талапка ылайыктуу. Бирок ошентсе да биз жүргүнчүлөрдүн жана жалпы эле аэропорттун өзүндөгү коопсуздукту камсыздоо үчүн алгач ушундай текшерүүлөрдү жасайбыз. Азыр баары техникалык кароодон өттү. Учак менен келип кондук. Бир жолу техникалык учуу жана конууну жасадык. Достаточно одного технического полета в этот аэропорт, который мы намереваемся совершать полеты. Аэробекетте жүргүнчүлөрдү тейлөөгө бардык шарт бар. Эне бала бөлмөсү, ажааткана жана башка зарыл учурда керектүү муктаждыктар чечилген. Кошумча VIP залда каралган. Эми жергиликтүү эл убакытты үнөмдөй алышат. Ошондой эле Таласка келүүнү каалаган инвесторлорго жана туристтерге да ыңгайлуу болот. Ал эми компаниядан билдиришкендей, Талас Бишкек каттамындагы учуулар октябрь айында башталат. Белгилесек, бул аэропорт Союз тарагандан бери иштебей туруп калган. Быйыл гана мамлекеттин күчү менен кайрадан ишке кирди. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.